Урматтуу салык төлөөчүлөр, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025 жылдын 1-июлундагы номер 385 токтомуна ылайык 15 июлдан тартып минералдык жана газдалган суу эсептик контролдук марка менен милдеттүү түрдө маркаланууга тийиш болгон. Эми эсептик контролдук маркаларды киргизүүнүн мөөнөтүн жылдыруу жана сууну өндүрүү менен импорттоонун керектөө эң жогору болгон мезгилинде үзүлтүккө учуратпоо боюнча бизнестин кайрылууларын эске алып, эсептик контролдук маркаларды милдеттүү түрдө маркалоонун мөөнөтүн 2026 жылдын 1-январына жылдырылды. Урматтуу салык төлөөчүлөр, ошондуктан жакшынакай соода кыла бергиле, эсептик контролдук марка жок болсо деле эч кандай айыппул салынбайт. Тийиштүү өзгөртүүлөр тез убакытта тийиштүү токтомго киргизилет.